текебирликтен кантип арылсак болот? Кандай амалдар менен? Текебирликтен арылыш үчүн адам баласы өзүнүн эмнеден жаралганын ойлош керек. Өзүнүн алсыз экенин билиш керек. Адам баласы алсыз, өзү жоктон жаралган, бир алсыз суудан жаралганбыз, эркектин суусунан. Ал эркектин суусу ошол уяттуу жерден чыгып, уяттуу жерге кирип, анан ошентип алсыз нерседен жаралганбыз. Анан адам баласы өзүнүн жаралышын, өзүнүн алсыз экенин билсе, анан ошондо текеберлиги жоголот. Анан Кудай Тааладан коркуп, баарыбыз Кудайдын кулубуз. Биз баарыбыз тең Алла Тааланын жардамы менен гана, Алла Тааланын көмөгү менен гана жашап жүрөбүз. Эгерде Алла Субхана Таала бизден мээримдүүлүктүү жардамды алып койгон болсо, эч ким эмес, баардык ишибиз токтойт, эчтеке кыла албай калабыз деген нерселерди элестетип, ошону түшүнгөн болсо, текебирлик кетет. Жана ошонун биргеликте өзүнүн динине жакын болуп, Куранды окуп, ошо Алла Субхана Таала Куранда өзүнүн кудретин, пенделеринин алсыз экенин, Алла Субхана Тааланын жардамсыз алар эчтеке эмес экенин баарын көп эскерген. Мына ошолорду окуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин окуган болсо, адам баласы жүрөгү жүйүп, жумшактык пайда болуп, анан текебирлик иншалла жоголот.